Бул Кулпунайдын кыргыз көчөт деген түрү. Түшүмдү 3 жылга чейин мол бергендиктен Каражыгаштын дыйкандары дал ушул түрүн отургузууга өтүшкөн. Дыйкандардын айтымында алгачкы жарым айдан кийин Кулпунай 20-25 күн тыныгып, андан соң күздүн аягына чейин түшүмдү мол берет. Бишкектин чет жагында тегилген бул Кулпунай 2,5 гектарды ээлейт. Жерди ижарага алып иштеткенин айткан Санжарбек Төрөканов учурда мөмө жемишти чогултуунун алгачкы терими жыйынтыкталууда дейт. Ал дыйканчылыкты кластердин негизинде алып баргандыктан Кулпунайдын түшүмүн өз учурунда чогултуп берүү аракетин көрөт. Анткени бышкан Кулпунайды өз учурунда терип албаса карайып кетет. Şu 4 жылдагы менин дыйканчылык практикамда основной ошо местный көчөттөрдү отургузабыз. Даамы жагынан, ошо кус жагынан эң жакшы экен, ошо местный көчөттөрдү отургузабыз. Анан бул талап кылган нерсеси суу, удобрение, основной ошо дары-дармектер. Кулпунайлар чогултулгандан кийин талаанын бир четинде жайгашкан муздаткычка алып келинет. Анда ар бир дыйкандын чакасынын килограммы эсептелинип алынып, экспортко жөнөтүүгө, тоңдурууга деп бөлүнөт. Алынган товар Россия, Казакстандын 25 шаарына жөнөтүлөт. Бизде черешня бар, карагат бар, иже малина эң негизгиси клубника. Клубника биздики местный сорт. Кардарлар көбүнчө ушул местный сортко басым кылып, ошолорго көп контракттар түзүлөт да. Негизи сыртка экспортко чыгыш үчүн бизде контракт түзөрдө объем сурайт да, объем, ушунча объем поставлять эте аласыңарбы деп. Ошого байланыштуу биз бул дыйкандар менен договор кылып туруп, жанагынча жерди алып, өндүрүп ошо продукцияны анан экспорт кылып атабыз. Ал эми бул цехте атайын мөмө жемиш салынган кутуча даярдалат. Анда 30 кишиге чейин жумушчу орун түзүлүп, кутучаларды даярдоо иштери мөмө жемиштердин бышуусуна 15 күн калганда башталат. Жыгаштан жасалган ящиктерди даярдоо түшүмгө жараша болгондуктан цехтен жылына миллиондун тегерегиндеги кутуча чыгарылат. Материал местный эле, өзүбүздүкү, теректики. Мягы көл, кочкор, чүй ушул жактардан материалын алып келебиз. Частный элдерден сатып алабыз. Алып келип мияктан эки этап менен, биринчиси заготовка, ошо сезон башталгыча түйүн, анан заготовкасын алып алабыз. Андан кийин уже сезон башталып, быша баштаганга бир 10-15 күн калганда ящиктерин уруп, дайындап, жыйып, дыйкандарга өзүбүзгө таратып беребиз. Министрликтин маалыматы боюнча мөмө жемиш агроөнөр жай кластеринде 19 кайра иштетүүчү ишкана бар. Алар менен иштешүүгө өлкөдөгү 100дөн ашык дыйкандар келишим түзүшкөн. Кластердин негизги максаты азык-түлүктүн коопсуздугун камсыздоо жана экспортун өнүктүрүүгө багытталган. Негизи агроөнөр жай кластерлерин колдоо максатында 2022 жылы 16 мартта 120 Т тескемеси менен ошол мөмө жемиш кластерине 1 миллиард акча каражат жеңилдетилген кредит катары бөлүнүү каралган. 2022 жылы жалпы 120 миллион сом берилген. Ал эми 2023 жылы 20 миллионго жакындап калды берилген кредиттердин жалпы суммасы. Айтымында жаңы жыйналган Кулпунайдын көпчүлүк бөлүгү Казакстан, Россия, Түркия мамлекеттерине, ал эми кайра иштетилген продукция Корея, Бириккен Араб Эмиратына жана АКШга экспорттолот. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.